Бул Анарбак боюнча бул деген Аламедин районунун карамагында болчу административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарына кошулган. Аламедин районунда болгон учурда 170тен ашык мамлекеттик актылар аныкталып берилген болчаларга бекилип жерлери, андан сырткары 200дөн ашык бул өз билимдик менен курулуп калган үйлөр. Сизге белгилүү болуш керек, бүгүнкү күндө жер мунапысы жарыялангандан баштап бир эле чектөө коюлган. Эгер мурун 10-15 жыл жашаган болсо үйлөрдү биз жер мунапысынын алкагында мыйзамдаштырып, себептенде ошол жакта жашаган жашоочулардын бир эле талабы болгон. Биз каттоодон өтө албай атабыз, бала бакчага бере албай атабыз, шайлоого катыша албай атабыз, мектепке бара албай атабыз деген маселелерди чечиш үчүн биз алардын баарын жер мунапысынын алкагында мыйзамдаштырып атабыз. Бирок бир чектөө бул 1-декабрь 21-жылдан кийин мыйзамсыз курулуштар болбош керек деген чечим чыккан. Ал жерде жерлер айыл чарба багытында жерлер бойдон турат азыркы учурда. Ошондуктан үй курганга эч ким уруксат берилген эмес эч кимге. Бирок өз билимдик менен мыйзам бузуу жолу менен булар үйлөрдү курган. Кыш мезгилинде бир дагы үй турак жай, эгер ал жерде биздин жарандарыбыз жашап аткан болсо бузулбайт. Бир гана мыйзам чегинде аларга эскертүүлөр берилет. Бул аракеттери мыйзамсыз экени. Демек, жылуу мезгил бергенде бул дагы бүгүнкү күндө президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин чечими менен мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Ошонун чечиминин алкагында анан кийинки кадамдар аныкталат. Бүгүнкү күндө ал жерлер айыл чарба багытында болуп сакталып, биз азыр иштеп аткан башкы планга болсо алар деген белгиси мындай өзгөчө макамда экенин аныктап берип атабыз. Ошол мамлекеттик комиссиянын алкагында кандай чечимдер чыккан болсо кийинки кадамдарды биз көрөбүз.